12 бөлүм. Кечки түйшүктөр анын эмгекти сүйүүсү. Колун жип ийрүүчү чарыкка сунат, колуна ийик алат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 19 аят. Бул нерсе күн сайын кайталанып турат. Жер бетине нурун чачкан жана бизге өмүр күчүн берген күн батып бара жатып, биздин чарчаган акылыбыз менен чалыккан денебизге дагы бир күн өтүп кеткендигин жарыялайт. Кадимки кечки убаракерчилик башталат. Кечки тамак, ашкананы жана жуунучу бөлмөнү жыйнап тазалоо, тиштерди жуу, кечки жумук китеп окуу, балдарды уктатуу. Акырында ушул күн менен кош айтышып, уйкуга кетүү. Дагы бир узак жана ар кандай жаңылыктарга толгон күн өтүп кетти. Бул күн тандоого, чыгармачылыкка, кызматка жана жумушка арналган күн болду. Азыр болсо, кандай сонун. Денеңдин горизонталдык абалын сезүү. Чарчаган акылыбыз менен денебизди эс алдыруу. Кийимдерден арылып, көзүңдү жумуп, кийинки таңдын атышында гана ойгонуу. Ушуга окшогон ойлор чарчаган жана алдан тайган адамдардын баарында болот. Анан Теңир жаңы күндүн келишине чейин өзүнүн түнкү көшөгөсүн жер бетине түшүрөт. Бир саамга токтой турсаңыз, биз накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндө жазылган керемет аял жөнүндө окуп жатып, ал үчүн Теңирдин дагы бир кошумча батасы даярдалганын көрүп турабыз. Жана ушул батаны көргөндө, биз кечтерибизди кандай өткөрүп жатканыбызды дагы бир ирет карап чыгууга аргасызбыз. Жашообуздун бир күнүн уюштурууну түшүнүүгө эми гана жакындаганда, бул Кудайдан болгон керемет насаатчыбыз бизге Теңирдин алдында кантип сулуу боло алуу жөнүндөгү өзүнүн 12 сабагын окута баштады. Анын жаш уулу, ал 31 бөлүмдөгү аялдын тырышчаактыгын баса белгилеп, уйкуга жатаардан мурда да кечки иштерин аткарып жаткандыгын кайра-кайра кайталап жатканын кунт коюп угуп отурат. Даярдык. Эмгек, жана дагы айтам, эмгек гана ийгиликке жеткирери анык. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмү баяндаган кызыктуу окуянын бактылуу аяктаганын көрүп, биз суктанабыз. Албетте, ал аракетчил, демилгелүү жана ар дайым иштеген чыныгы шыктуу чебер аял. Үй бүлөсү менен жумушун сүйгөн ал, ар дайым эрте турат жана таңкы убактысын үй тиричилигине колдонот. Анан дагы ал түнгө чейин өз ишин токтотпойт. Ал өзүнүн кечтерин билгичтик менен өткөрөт. Өткөн бөлүмдө биз Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын түнкү иштерди аткараардан мурда кичине эс алаарын билген элек. Ал өз ишинин жакшы экенин сезет. Анын чырагы түн ичинде да өчпөйт. Ал өзүнүн кечтерин деги эмнеге арнайт болду экен? 31 бөлүмдүн 19 аяты биздин бул сурообузга мындайча жооп берет. Колун жип ийрүүчү чарыкка сунат. Биздин бул сурообузга мындайча жооп берет. Колун жип ийрүүчү чарыкка сунат. Колуна ийик алат. Кеч киргенде Кудайдан корккон биздин сулуу аял бакчадагы ишин калтырып, чырактын жарыгында үйдүн ичиндеги иштер менен алектене баштайт. Ооба, анын күнү оор иштерге толгон эле. Бирок ал түндөсү да эмгектенгенин токтотпойт. Түн киргенде анын жашоосу кадимки эс алууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок биздин каарман аял дагы бир аз иштей турат. 31 бөлүмдүн 19 аятында ал ийрүүчү чарык жана ийик менен иштей турганын айтып жатат. Байыркы келишимдин башка эч бир жеринде сөз кылынбаган бул эки байыркы эмгек куралдары жип ийрүү үчүн колдонулган. Жип ийрүүчү чарык менен ийик өз ишин жакшы билген тажрыйбалуу колдорго тийгенде иштетилбеген жүн жана зыгыр буласын жипке айландырган. Андан соң жиптерден кездемелер токулган. Бул эки курал эң кооз кийимдерди жасоо үчүн абдан зарыл болгон. Бир аз мурдараак 13 аятта бул аялдын жүндөрдү чогултууга, даярдоого, тазалоого жана андан жиптерди жасоого болгон күчүн жумшап жатканын окуган элек. Эми түндөсү болсо анын чарчаган денеси ийилип отурат да болочоктогу кооз кийимдерди жасоо үчүн керектүү жүндөн
жана зыгыр буласынан эң мыкты жиптерди ийирий баштайт. Бул эмгекчил аял өзүнүн чыгармачылык ишин баштоого чейин оор жана тажатма ишин бүтүрүү керектигин жакшы түшүнөт. Бул өзүнчө эле күнүмдүк муктаждыктарга зарыл болгон нерсеге билинбеген даярдык көрүү сыяктуу. Мисалы, сүрөт тартаарда мурда сүрөтчү кагазын рамкага керип же илип алуусу керек. Көйнөк тигээрде мурда кездемеден аны бычып алуу керек. Операга чыгып ырдоо алдында көптөгөн даярдануу репетициялар керек. Китеп жазаарда мурда материалдарды даярдоо үчүн көптөгөн изилдөө иштерин жүргүзүү керек. Дубалды сырдоодо мурда аны тазалап алуу керек. Тамак бышыраардын алдында керектүү азыктарды жууп, тазалап, өлчөп даярдап алуу керек. Ушуга окшогон даярдык иштери зеригиштүү, жадатма, убарасы көп жана кызыксыз көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул кооздукка, сулуулукка жана пайдалуу нерсеге жетүү үчүн кылына турган зарыл иштер. Демек, Кудайдын алдында турган сулуу аял өз ыктыяры менен, меймандостук менен, чын жүрөктөн чыккан кубаныч менен өзүнүн кечтерин жадатма, чыгармачылыктан алыс, бирок керектүү ишти аткаруу менен өткөрөт. Иштин баары бүткөн соң гана кайталангыс чыгармалар пайда боло алат. Кантип сулуу боло алам? Биринчи жолу мен кечкисин иштей баштаганда мен өзүмдү мажбурлап жүрдүм. Мен күрөштүм. Кечтерди үй бүлөмө жардам берүү үчүн, өзүмдү өзүм жеңүү үчүн жана жаңы тармакта өзүмдү тарбиялоо үчүн колдонууга өзүмдү көндүрдүм. Азыр болсо мен кечки убактымды пайдалуу чыгармачыл иштериме ыраазычылык менен колдонууну үйрөндүм. Азыр мен үчүн чыныгы казынага айланган бул кымбат кечтерим үчүн абдан ыраазымын. Бул баа жеткис убактымды кечки эмгектенүү үчүн ачканымда, мен өзүмө жаңы жашоонун дарбазасын ачкандай болдум. Машаякчылык жөндөмдүүлүктөрдү өрчүтүүнү Джим экөөбүз 10 жыл мурда ойлонуп, колго алган элек. Кечтерди акылмандуулук менен колдоно билгендигим мага Джим менен чогуу ишканабыздын очогунун алдында отуруп, машаякчы аялдардын жашоосун байытуу үчүн менин руханий жөндөмдүүлүктөрүмдү колдонууга жана өрчүтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эгерде мен Кудайдын белеги болгон кечки эмгектенүүдөн баш тартканымда, мен эмне кылаарымды ойлосом коркуп кетем. Убакытты башкаруу боюнча бир адис бош калган сааттар боюнча кеңештерин берет. Кечки сааттарды жана эс алуу күндөрдөгү сааттарды эсептеп чыгуу керек. Менин бүт жашоомду өзгөрткөн бул биринчи жасалган эр жүрөк кадамдар сизге да жардам берет деп чын жүрөктөн үмүттөнөм. Биринчиден, кечтериңизди баалаңыз. Мен азыр эле дүйнөдөгү эң көп акча тапкан спорт агенттигинин лекцияларынын циклын угуп бүттүм. Ал өзүнүн убактысын кантип бөлүштүрөөрү жөнүндө айтып берди. Убакыттын маанилүүлүгүн айтып жатып, ал өзүнүн ар бир күнүн сөзсүз 20 мүнөттүк график менен пландаштыраарын айтты. А сизчи, өзүңүздүн кечтериңиздин ар бир 20 мүнөтүн кандайча өткөрүп жатканыңызды билесизби? Бул суроого берген жообуңуз сизге маанилүү болгон биринчи кадам таштоого көзүңүздү ачат. Экинчиден, кечтериңизди пландаштырыңыз. Жекшемби күндөрдүн биринде мен бир курбумду тааныбай жанынан өтүп кетипмин. Ал мени колумдан кармап, токтотуп калганына рахмат. Болбосо мен аны менен болгон өзгөрүүлөргө суктана алмак эмесмин. Ал 18 килограммга арыктап калган экен. Ал кандайча буга жеткенин сураганымда, ал күн сайын кечинде үй жумуштарын аяктап коюп, машыгууну чечкенин айтты. Анын жаңы жылдагы каалоосу бул өзүнүн жашоосунда жаңы бир нерсени баштоо эле. Жана муну кечкисин кылуу керек деген чечим чыгарганын айтты. Башкача айтканда, ал өзүнүн кечтерин пландаштырды. Эми болсо анын арты кайтып жатат. Мен да өзүмдүн кечтеримди алдын ала эле пландаштырууга аракет кылдым. Себеби кеч бат эле киргендиктен жана күндүзгү иштен кийин чарчагандыктан менде пайдалуу нерсени ойлонуу үчүн денелик да, акыл жактан да күчүм калбай калчу. Ошентип мен кечки папканы түздүм. Менин кечки файлымда ар кечте кылына турган иштердин тизмеси жазылган. Мисалы, ыйык жазууну окуу сабактарымдан кийин
Мен студенттеримдин иш дептерлерин чогултам. Бир кечте жүздөгөн иш дептери чогулат. Мен автографымды өзүмдүн китептериме коюп, ыйык жазууну изилдеп окуп жаткан топторго таратам. Жумасына бир жолу корреспонденттерге жооп берем. Төлөм кагаздарын кароо, чек китепчесин тартипке салуу, банк эсебин текшерүү. Мунун баары мен үчүн жакшы кечки алектенүү болуп саналат. Түн кирген кезде мен почтаны жана каталогдорду текшергенде, жанымда иш кагаздардын үймөгү чогулуп калат. Мен библиялык институтта сабак берген кезимде окуучулардын үй тапшырмаларын түнкүсүн текшерчүмүн. Биздин кийимдерибиз да түнкүсүн ордордуна илинчү. Мунун баарын кечкисин, күн баткандан кийин үтүктөп иретке келтирчүмүн. Мугалим жана жазуучу катары мага көптөгөн иллюстрациялар керектелчү. Ошондуктан кечкисин мен ар кандай китептерди, биографияларды жана искусство китептерин карап чыкчумун. Татаал комментарийлер менен изилдөө китептерин күндүзгү окууга калтырчумун. Сиз да өзүңүздүн жеке, кечки файлыңызды түзүп алыңыз жана түнкү убактыңыздын кичине бөлүгүн эмгектенүүгө калтырып, кечтериңизди пландаштырыңыз. Сиздин файлда чач тарачка барууну пландаштыруунун талоону, меню түзүү жана рецепттер жазылган китептерди карап чыгуу деген сыяктуу иштер болушу мүмкүн. Кудайдын көз карашындагы сулуу аялдын изи менен жүрүп, сиз тигүүнү, токуучулукту, сайма саюуну жана дагы башка нерселерди өздөштүрө аласыз. Ыйсанын туулган күнүнө белектерди түндөсү даярдоо жана аларды таң аткача ороп чыгуу. Сиздин сүйүктүү журналдарды жана аларды атайын чыгарылыштарын түнкүсүн караңыз. Сиз эмнеге кызыгаарыңызды билүү үчүн кечки убакытты колдонсоңуз болот. Эгерде сизге искусство, классикалык музыка, кулинария, багбанчылык же тарыхты изилдөө жакса, анда прокатка билим берүүчү видео тасмаларды алып, аларды кечкисин телевизор көрүүнүн ордуна көрсөңүз болот да, туурабы? Же аудиокассеталарды угуп, жана өзүңүзгө керектүү маалыматтарды жазып алсаңыз болот. Балким сиз үй бүлөңүз менен чогуу кино көрүүнү же жок дегенде алар менен бир бөлмөдө болууну каалайсыз. Мен күйөөлөрү кечки жаңылыктарды көргөндө, аялдары алардын жанында отурушун каалаган көптөгөн аялдарды билем. Эң сонун Анна Ортланд аттуу жазуучу аял ушу кечки сааттарда эмне кылууга болору тууралуу 22 пункттан турган тизмени түзгөн. Алардын кээ бирлерин мен мында жазып жатам. Сиз өзүңүздүн календарыңызды карап, бир аз болсо да пландаштыруунун үлгүсүн жаза аласыз. Педикюр же маникюр жасай аласыз. Эски досторуңузга кат жаза аласыз. Төлөм кагаздарын иретке келтире аласыз. Эски сүрөттөрдү альбомго иреттеп сала аласыз. Ашкана буюмдарын тазалай аласыз. Же өзүңүздүн койчуңузга дем берүүчү кат жазсаңыз болот. Мунун мааниси менин сулуу бир тууганым, сизге интеллектуалдык жактан жана денелик жактан талап кылынган өзүңүздүн күчүңүздүн жана энергияңыздын маанилүү бөлүгүн сактоо менен күндүзгү убактыңызды бошотуу үчүн кылынат. Күн түнгө алмашканда жана сиздин күчүңүз калбай калганда, наалып, кыйналып жана онтоонун ордуна биздин керемет жана сулуу аялдын үлгүсүн колдонуңуз. Кечки иш-чаралардын түрүн алмаштырыңыз. Андан тышкары накыл сөздөр айтып жаткандай, эринчек кол жарды кылат, аракетчил кол байытат. Башкача айтканда, жалкоо адамдар эч нерсе табышпайт. Ал эми аракетчил адамдарды ийгилик күтөт. Үчүнчүдөн, кечтерге даярданыңыз. Эгерде сиз кечки файл түзгөн болсоңуз жана сизде кечки сааттарда ойлонууну талап кылган кандайдыр бир маанилүү иш-аракеттер пайда болсо, бул даярдыкты кылуу үчүн сиз эмне кылуу керектигин так билүүңүз зарыл. Ошондуктан күн батканга чейин жана өзүңүздүн чарчаганыңызды сезгенге чейин кечинде да бир аз иштерди аткарууга керектүү нерселерди даярдап алыңыз. Мисалы, мен ыйык жазууну изилдеген иштеримди, жазган дептеримди текшерүүм керек дейли. Ошондуктан эртең мененки кофе ичкен учурда эле бул ишти кечки иштер тизмесине киргизип коем. Дагы мен каталогдор аркылуу китептерди,
Адатта үй бүлөбүз чогулган бөлмөдө жайгаштырып, аларды ирээттейм. Ошентип, мен иштеп жаткан учурда да үй бүлөм менен чогуу боло алам. Кичинекей кат жазчу столго окшоштуруп, өзүнө такта жасап алган бир досум бар. Анын үстүнө ал канцелярлык буюмдарды, куттуктоо баракчаларын, белгилерди жазуу үчүн кагаздарды, маркаларды, конверттер менен калемдерди жана даректер жазылган дептерчесин сактайт. Сиз да ушуга окшогон буюмду отургучтан же башка бир нерседен жасап алып, ишиңизди уланта берсеңиз болот. Менин досум Джуди өзүнүн мольбертин конок бөлмөсүндө сүрөт тартуу үчүн коюп алган. Менин тренажерлорум, шагомер жана вело тренажерлорум да конок бөлмөсүндө жайгашкан. Булар мага ар дайым өзүмдү жеңүүнүн үстүндө иштөө керектигин эске салып турат. Кечки сааттарда көбүрөөк иш кылууга үлгүрүшүм үчүн мен бир нече куулуктарга да барууга мажбур болдум. Мен кечки иштерди жасашым үчүн кичине болсо да күчкө толууга, ар түрдүү машыгууларды жана кыскача сейилдөөлөрдү ойлоп таптым. Дагы бир ыкма, мен өзүмдү сооротуу менен «Эми Лизи, дагы бир ишти, акыркысын жасап кой» деп айтам. Анан мен ишти бүтүргөндө дагы бир ишти бүтүрө аларымды өзүмө өзүм эскертем. Ошентип, мен өзүм пландабаган иштерди да бүтүрүп коем. Же мен өзүмө дагы 5 мүнөт, анан бүгүнкүсүндө эс алсаң болот дейм. Жана ошо 5 мүнөт баардык иштерди бүтүрүү үчүн дагы 3-4 саатты кошуп бергенин көрүп, мен кайра таң калып, суктана берем. Төртүнчүдөн, кечтерди пайдаланыңыз. Ойлонуу, пландаштыруу, даярдануу — бул канчалык сонун иш. Анткен менен кээде кечкисин да иштөө керек деген учурлар да болот. А бул болсо чындап эле кыйын. Кудайдын алдындагы сулуу аял колун жип ийрүүчү чарыкка сунат, колуна ийик алат. А сиздин колдоруңуз эмнеге сунулат? Тамак жеш үчүнбү? Сүйүү жөнүндө жазылган романгабы? Сүйүктүү киногобу? Жаздыккабы? Телевизордун пультунабы? Бул бөлүм аракетчилдикке арналган. Ал сиздин кечтериңизди өндүрүмдүү кылууга чакырып жатат. Эгерде сиз кеңседе иштеген болсоңуз, анда үйдөгү кечки сааттар өзгөчө маанилүү боло алат. Ишмер аял «Сиз билүүңүз керек болгон нерселердин эң маанилүүсү» деген аталыштагы аңгемени жазган «Бир айым өзү кантип иштери» жөнүндө мындай дейт. Сиз билүүңүз керек болгон нерселердин эң маанилүүсү деген аталыштагы аңгемени жазган «Бир айым өзү кантип иштери» жөнүндө мындай дейт. Кеч киргенде мен кийимдерди текшерип жана эртең мененки тамакка керектүү азыктарды даярдап жаттым. Үйдөгүлөр менен амандашып, күндүз чогулган кир кийимдерди чогултуп, кир жуугучка салдым. Андан кийин тамак жасай баштадым. Кечки тамак бул үй бүлөнүн баары чогула турган маанилүү убакыт болгондуктан мен тамак ичүү маалы шашылбаган жана жагымдуу жагдайда өтүүсү үчүн болгон аракетимди жумшайм. Тамактан кийин мен жуулган кирди кургаткычка салам да ашкананы ирээтке келтирем. Күн сайын кечинде тамак жасап жатып, үй бүлөмдүн сүйүктүү токочун жана нан жасоо үчүн камыр жуурам. Мен камырды тоңдургучка салып, кээ бир кечтерде ар түрдүү даамдуу жана ширин токочтордун кечесин уюштурам. Ушундай үй машакаты менен убакыт билинбей өтүп кетет. Кээде оор күндөрү 30 мүнөттөй эс алам. Азыр менин күн тартибим абдан чыңалып турган мезгил. Мен убактымдын көбүнчөсүн печаттоо машинкасында иштөө менен өткөрөм. Мен кандай иш кылбасам да, кирди өз убагында алып чыгуу үчүн дайыма кургаткычты тыңшап турам. Уйкуга жатаардын алдында жарым саатты мен өзүмө жумшайм. Машыгуу, бетиме жана териме кам көрүү, тиш жуу жана тырмактарымды кароо. Керемет аялдын колу ушунчалык бош болбогондуктан бүтпөгөн телефон сүйлөшүүлөргө, жатып алып телевизор көрүүгө, оор иш күнүнөн кийин эс алууга убактысы жок. Башкача айтканда, анын үйү бул эң сонун иши үчүн эң маанилүү жер экенин, үйү кыялдарынын туу чокусу экенин жакшы билет. Мына ошондуктан үй бүлөсү менен чогуу өткөргөн убактысы, үйдөгү жумуштар,
чыгармачылык даярдыктар, баардык жазуучулук ой жүгүртүүлүгү кечки сааттарда кылынат. Бир жолу кечинде жана түндө иштеп көргөндөн кийин бул нерсе уланууга татыктуу экендигин сиз түшүнүп каласыз. Мага бир ишенип коюңуз. Бешинчиден, кечкисин ой жүгүртүңүз. Сиз зеригиштүү, күн сайын кайталанган иш кылып жаткан учурда да сиздин акылыңыз активдүү абалда болушу керек. Колдоруңуз менен иш кылып жатканыңызда оюңуз менен кыялдарыңызга бурулуңуз жана аларды ишке ашыруу үчүн үмүтүңүздүн учкундарын чыгарыңыз. Ошентип, теңирдин көз карашындагы сулуу аял жумушка даярдыктарды көрүү менен биргеликте ийирип жаткан жибинен жана жасап жаткан кездемесинен кандай буюм чыгараарын элестетип кыялданган. Балким ал бир саамга токтой калып, элестеткен сүрөттү кагаз бетине түшүргөн да болушу керек. Анын колдору иштеп, ал эми денеси эс алып жаткан учурда, анын акылы чыңалуу менен уникалдуу кийимдерди ойлоп таап, алардын сырткы көрүнүшүн жаратып, жакасы менен этектерине кандай саймаларды салсам деп эмгектенген. Анын кыялдары аны алыскы сапарга алып жөнөгөн. Сиз кылып жаткан иш канчалык кыйын болсо да, сиздин акылыңыз чыгармачылыкка бурулуп, кандайдыр бир олуттуу ойду кубаныч менен ойлоого же жөн эле кыялданууга жөндөмдүү. Сулуулукка чакыруу. Мен сизди кыялданууга чакырам. Биринчиден, сизге эмне жагарын, жеке эч кимге айтпаган, жүрөгүңүздүн түпкүрүндө сактаган нерсени таап алыңыз. Эми ушу өтө жеке ишти профессионалдык түрдө аткарып, буга кечки убактыңызды арноону чечтиңизби? Мен эки кесипти бирдей аткарган көптөгөн аялдарды билем. Бири күндүзгү, башкасы кечки кесип. Менин апам, мисалы үчүн, күндүзү Шекспирдин чыгармалары тууралуу сабак берчү. Ал эми кечкисин тигүүчүгө айланчу. Менин бала кезимдеги баардык кийимдеримди апам тигип берчү. Мен колледжге окууга кеткенимден кийин да ар аптада ал өзү тиккен кийимдерге толгон посылкаларды жөнөтүп турчу. Апам өзүнүн кечтерин, терезе пардаларды жана жаздыктарга жапкычтарды, жаздык каптарды жана чаң сүртүү үчүн чүпүрөктөрдү тигүү менен өткөрчү. Анын колдору сыйкырлуу түрдө иштеп, бизге ар түрлүү сууга түшчү халаттарды, менин куурчагыма кооз кийимдерди жана биздин кичинекей итибизге рождестволук күрмөнү да тигип берчү. Менин апамдын жашоосун абдан айкын көрсөткөн бир ырдын эки сабын айтып кетсем, мага алар абдан жагат. Аялдын сүйүүсү жарыкка окшош. Анын жарыгы түндөсү да күйүп турат. Мен дагы эки кесиптин ээлери болгон көптөгөн аялдарды билем. Менин курбуларымдын бири күндүзү мектепте иштейт. Ал эми кечкисин таланттуу сүрөтчүгө айланат. Дагы бири күндүзү мектеп мүдүрү, кечкисин жазуучу. Менин кызым Кортни күндүзү менин кеңсемде иштейт. Ал эми кечкисин ашпозчуга айланат. Менин дагы бир курбум күндүзү эки жаш баланын энеси, кечкисин болсо сүрөтчү. Мен кайрадан көшөргөндүк менен сизден сурап жатам. Кыска кечки сааттардагы кылынган жумуш үй бүлөңүзгө, үйүңүзгө жана сиздин өзүңүзгө чындап эле жардам бере алаары тууралуу ойлондуңуз беле? Сиз да Кудайдын көз карашындагы сулуу аял сыяктуу өзүңүздүн жеке кызыкчылыгыңызды профессионалдык жаратууга айландыра аласызбы? Бардыгын эң сулуу жана кооз кылып жараткан Теңирибизге шыбыраган үн менен кайрылып, азыр сыйыныңыз. Андан сиздин жүрөгүңүздү жетектөөсүн сурап, сиздин колдоруңузду кечки эмгектенүүгө багыттап берүүсүн жана кыялдарыңызды ушул аркылуу орундатып берүүсүн сурап, үнүңүздү жай чыгарып сыйыныңыз.